Алматыда, Астанада өткөн казактардын тил майрамына катышып келгенден кийин бир чыгарманы жаздым. Ошол тил жөнүндө менин ойлорумду силерге сунуштап коеюн. Кыргыз тили. Кыргыз тилин кыргыз үйдө сүйлөнбөй, кыргыз тилин кыргыз калды үйрөнбөй. Кыргыз тили паспорту жок кыргыздай өз үйүндө өгөйлөнүп жүргөндөй. Билбейм неге тилди мынча кыйнадык. Сындасак да орусчалап сындадык. Кыргызстан мекенимде бырдабай, Киргизия общий домде бырдадык. Кыргызчалап сүйлөп койсо бирөөбүз, орусчаны билбейт го деп күлөбүз. О, кыргызым, эне тилди сыйлабай, эмнебизге кыйын болуп жүрөбүз. Бүт балекет өкмөттөн башталып, ураанырын кийиминдешип аткарып, орусчалап отчет алып жатканда кыргыз тили босогодон баш багып. Казак тилин босогодон каратпайт. Башка тилдер ойсоктобойт тарактап, кош тил дебей, кошуналарга окшоп биз кыргыз тилде жазсак неге жарашпайт? Тил жөнүндө биз башканы айтпайлы. Башка улут көп этиканы сактайлы. Кыргыз тилдин келечегин тагдырын ойлончу өкмөт орус болуп жатпайбы? Кыргыз тили кылымдардан куралып, кыргыз тили бизге жеткен буланык. Манас атам сүйлөп келген бул тилди маңкурт болбой сактайлычы сураныч.